Ал жақта сага эч кандай пайдасы жок. Мектепти таштагын, сен чет элге чыгып, билимиңди улантасың. Ал жақта соопко иштейсиң. Ноокат районунун жаштары экстремизм менен терроризмге каршы деп аталган иш-чарага 8 мектептин окуучулары тартылган. Алар Сирия азгырыгы, анын акыбети чагылдырылган терс көрүнүштөрдү аткарышты. Кел кызым, менде үй бүлөсүндө жалгыз кызын туура жолго тарбиялай албаган арсыз энен отурушу сени тыйсыздандырдыбы? Кой кызым, мага көңүл бөлбө. Мен жөн гана чоң агынын сыноосуна капылган жанмын. Акыркы 10 жыл аралыгында Сирия жана Ирактагы согушка жөнөп кеткен кыз келиндердин саны 25%га көбөйгөн. Өздөрүн жихадчы деп атаган уюмдар жаш өспүрүмдөрдү да азырга баштаганын коопсуздук кызматтары айтып келишет. Мына ошондуктан жаштар арасында терроризм менен экстремизм түшүнүгүн жайылтуу максатталган. Окуучулар арасында терроризм боюнча түшүнүк жүргүзүүнүн өтө зарылчылыгы чоң. Азыр ар бир окуучунун колунда планшет, телефон деген бар. Телефонду көрүп эле азырылып кеткен окуучулар болот. Азырылып кеткен окуучулар болушу мүмкүн. УКМК өкүлдөрүнүн билдиришинче, согуштук аракеттерге азгыруулар негизинен социалдык тармактар аркылуу жүргүзүлүп келет. Ошондуктан коопсуздук кызмат өкүлдөрү жаштарды интернет тармагында терс агымдардан этият болууга чакырды. Кайткан учурда ал жактан дагы жөн келбей, ал жакта дагы конкретный целдерди коюп, аларга ошол жактан алардын лидерлери, амирлери деп коет. Ал жактан дагы ошондой тапшырмаларды алып, бул жерден жаштарды уюштуруп. Бул жерде основной эркектер, анан аялдар да бар, бирок тууган урук болуп, бири-бирин чыкыртып алып атышат да. Достор, туугандар болуп, ошондо бири-бирин алдаганга оңой болот экен да. Көп ошол жерге, мисалы үчүн 92-94 жаштар Россияда 3-4 жыл жүрүп, ошол жерге барып чалып атат. Апа, ата, ыраазы болуңуз. Биз бул жака кирип атабыз, ыраазы болуңуз деп кирип кетип атат. Ата-энелер кайрылгандар бар ыйлап. Артынан барып, былтыр ошо тапкай эле ыйлап кайра келишти да. Ноокат районунда терроризм жана экстремизм боюнча 88 адам каттоодо турат. Экстремисттик аракеттердин артынан 16 адам Сирияда жүрөт. Белгилей кетсек, Кыргызстандан Сирияга 500дөн ашуун жаран кеткен аныкталган. Акылбек Розматов, Фадина Досумбетова, Азам Бузириков, Ынтымак.